КСДП саясий партиясынын төрагасынын орун басарлыгына Сапар Исаков шайланды. Асылбек Кожобеков УКМКнын төрагасынын орун басары болду. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 27 апрелде төраганын жаңы орун басарларын шайлады. Партия тараткан маалыматка караганда төраганын орун басарлары болуп, жогорку кеңештин депутаттары Асел Кодранова, Мурадыл Мадеминов жана экс-премьер-министр Сапар Исаков шайланды. Жыйынды мурдагы президент партия төрагасы Алмазбек Атамбаев башкарды. Төраганын мурдагы орун басары Фарид Ниязов партиядагы кызматынан кетип апрель фондуна жетекчиси болгон. Бирок ал саясий кеңеште кала берери айтылган. Партиянын 31 марттагы курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев төрага болуп шайланган. Ага чейин партияны Ниязов төраганын орун басары катары башкарып келген. Асылбек Кожобеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Асылбек Кожобеков буга чейин президенттин кеңешчиси кызматын аркалаган. Президенттин дагы бир буйругу менен Кожобековдун ордуна иштеген Рустам Мамасыдыков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду. УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев 7 апрелде өз арызынын негизинде кызматтан кеткен. Ордуна Идрис Кадыркулов дайындалган. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги той өткөрүүнүн жаңы үлгүсүнүн сценарийине конкурс жарыялады. Конкурста максаты тойлорду өткөрүүнүн мыкты тажрыйбалары менен улуттук салттарды жана жөрөлгөлөрдү шайкеш келтирүү, ысырапчылыкка бөгөт коюп, той өткөрүүнүн жаңы маданиятын калыптандыруу болуп эсептелет. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1 майдан 15 сентябрга чейин жүрөт. Анын өткөрүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 11 кишиден турган калыстар тобун түзөт. Жеңүүчүлөргө 1 орун үчүн 100 000 сом, 2 орун үчүн 70 000, 3 орун үчүн 30 000 сом берилет. Ош шаарынын окуучулары аял затынын арулугун даңктаган сынак өткөрүштү. Анда өспүрүм курактагы жаштар интернет жана социалдык сеттер аркылуу терс тарапка азгырылып жатканын, келечек муундарга тийгизген зыяндарын ашкерлеген сахналык көрүнүштөр аткарылды. Кыз намысы кымбат аталышындагы иш-чара Ош шаардык жаштар комитети тарабынан уюштурулуп, каладагы 10 мектептин окуучулары катышты. Жеңип чыккан командаларга диплом, грамоталар тапшырылды. Туура эмес баягы видеолорду көрүп, чет өлкөгө кызыгууларды, баягы жумуш ордуларын көрүп, ошол жакка кыздар эртеле баягы мындай арбындаш болуп атат да. Ошондуктан ошол жолдон кайтаруу, мекенге болгон сүйүүнү арттыруу максатында жалпы 13 аймактык кеңештин жаштардын арасында уюштурулуп жатат. Карате боюнча 9-чу дүйнөлүк чемпионаттан Кыргызстандын спортчулары байгелүү кайтты. Чемпионат 20 апрелден 22 апрелдеге чейин Туркиянын Стамбул шаарында уюштурулган. Ага Кыргызстандан 6 спортчу катышты. Жаш курактар 6 жаштан 60 жашка чейинки деп белгиленген. Мелдеште баары байгелүү алдыңкы 3-орунду багындырып кайтышты. Мунун арты менен 36 мамлекеттин ичинен Кыргызстан медалдар боюнча 18-орунга татыган. Биздин ар бирибиз болбоду дегенде бирден медалды алып, ошого ийгилик жараттык. Анын ичинде мынакей ошо ийгиликтин эң алтын медалга жеткен 6-7 жаштагылар арасында 25 килограммга чейинки салмактагы Рыспекова Арына Шотоканын стили боюнча алтын медалга жетип 1-орунду ээледи. 1-орунга жетишти ба. 2-орунду Азербайжан кыз менен мушташып, 2-орунга жетиштим.
Кадамжайдагы иштелбей бош жаткан 100 гектар кайракы жер бакка айланды. Какыраган таланы 100 дыйкандан турган бирикме 2 жыл мурун ижарага алып 40 000 көчөт отургузушкан. Суу тартып келгенге эле 3 миллион сом сарпталышып, скважина куруштун. Быйыл эми көчөттөрдүн 100% бөчүр байлап, алды мөмөгө кире баштаган жагы. Дыйкандардын эмгегин биздин телетоптогу байкап көргөн. Биринчи ирет бүчүр байлаган бул көчөттөр Кадамжайдын Көктала Пүлгөн жолунун боюндагы 40 гектар аянтка өткөн жылы отургузулган. Жалпы саны 40 000 түзүп, алардын 90% көгөргөн. Ал эми куурап калгандары быйыл жаңысына алмаштырылды. Учурда аларды актоо иштери кызуу жүрүп жатат. Жакшы мейва берсе, энди элге жакшы, өзүбүзгө жакшы. Бул кайнолуу көчөттөрүн биз өткөн жылы тиккен элек. Быйыл жашылданып калгандыктан актап жатабыз. Алдыда жакшы түшүм берет деп үмүттөнөбүз. Школ дейишти, кызылык. Кадамжай шаарындагы Арпасай, Каражантак участкаларындагы бош жаткан 100 гектар кайракы жер 2 жыл мурда жергиликтүү дыйкандардан турган берекелүү суу коомуна 10 жылга ижарага берилген. Былтыр алар 1 миллион сомго скважина курушкан. Кийин 40 гектарына карлик, жарым карлик жана супер карлик көчөттөрүн отургузушуп, бакка айлантышты. Ал үчүн 100гө жакын дыйкандардан 3 миллион сомдой акча жумшалган. Жалпы башта 3 миллионго жакын болду. 2 миллион 880 000 болду бүгүн балансыбыз. Ошо расходный часть. Ошонун ичинде скважина, көчөттөр, организационный, транспортный, жолдорду оңдош. И онун башка да мисалы дар-дармек, агрогоризонт менен контракт түзүп, агрономдорду алып келип консультация алып атабыз. Тигилген көчөттөр Өзбекстан, Европадан алынып 2-3 жыл аралыгында гектарынан 30-40 тонна же 4000 тонна түшүм алууга болот. Ошондо жылына 40 миллион сомдой таза киреше алууга жетишебиз деп ишенишет дыйкандар. Киреше түшкөндөн тарта аймактын инфраструктурасын жакшыртып, кайра иштетүүчү ишкана менен логистикалык борборду куруу пландалып жатат. 90 мүчөнүн бүгүнкү күнгө ошо 40 гектарыны 40 адам бөлүп алып иштетип атат азыр. Калгандарга эми даярдап атабыз жер. Быйыл күзгө даярдасак, эмки жаздан баштап ушу 100 гектарды толук немеге уже освоение кылып, немени өздөштүрүп көчөтө келдик. Коомдук уюмга биз убактылуу пайдаланууга бергенбиз. Мамлекеттин эле карамагында турат. Ошол убактылуу пайдалануу мөөнөтүнүн ичинде булар ошону бакка айландырышаттыр да. 10 жыл деп бергенбиз. 10 жыл. Ижара төлөшөттөр. 100 гектардын калган аймактарына жол салуу, тегиздөө иштери жүргөндөн кийин ал жерлерде дыйкандарга берилип, жумушчу орундары түзүлөт. Учурда 40 гектар аянтта 400гө жакын киши иштеп жатышат. Алар интенсивдүү бак кылууда тамчылатылып сууга ыкмасын колдонушкан. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Баткенде окуучулар арасында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагы өткөрүлүүдө. Ага облустагы 234 мектептин 14 жашка чейинки окуучулары катышкан. Анда өспүрүмдөр жол эрежелерин жатка билишип, жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлердин ишин аткарышат. Кароо сынагы апрель айынын башынан бери уланып, 7 майга чейин өткөрүлөт. Эң мыкты бир команда табылып, 17 майда республикалык сынакка жолдомо алышат. Иш-чара жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, максаты кырсыктарды алдын алуу жана жаштардын деңгээлин жогорулатуу. Азыр бул жаш тескөөчүлөрдүн негизги максаты булардыкы деле ушул жол кырсыгын алдын алуу жана болтуруу максатында болуп жатат да. Эгерде светофорлор өчүп калса, ошол жерде булар кандай туруш керек, кандай регулировка кылыш керек, кандай машиналарды каяка жөнгө салыш керек. Ошолорду бар жогун ушул биздин кызматкерлер кылган нерселерди кылып, ушу элге көрсөтөт да булар. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак ЧКТ сайтынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кечиңиздер жагымдуу улансын. Саламатта калыңыздар.